Окуучулардан анонимдүү анкета алдым эле. Бул экинчи группам, экинчи потогум. Өзүңдүн күчтүү жактарыңды аныктай алдыңбы десем, 100% окуучулар ооба тестке салып күчтүү жагымды таап алдым деп жооп беришиптир. Экинчи суроо: максат коюп, сага эмне керектүү, эмне сага приоритет экенин аныктап, аракет кыла баштадыңбы деген суроого ооба, максат койдум деген балдар 72% болуп, бир аз аракеттенип жатам деген балдар 27% жооп бериптир. Негизи 11 окуучу окуп жатат экинчи потокто, 11 окуучудан. Так, үчүнчү суроо: терс установка, терс ишенимден арылдыңбы? Менин колумдан келбейт, менин мээм иштебейт, мен жалкоо окшойм, баары бир мен ийгиликтүү боло албасам керек деген сыяктуу өзүң ойлоп таап алган ойлордон арылдыңбы деген суроого 100% ооба, терс ишеним экенин билдим деп балдар жооп беришкен. Кийинки суроо: мурунку абалыңдан азыркы ойлоруңдун айырмасы барбы деген суроого почти 89% балдар ооба, ой жүгүртүүм өзгөрө баштады деп жооп беришкен. 18% гана бир аз эле өзгөрүү бар деп жооп беришкен. Анткени окуучулар баардыгы толук сабакка катыша беришпейт. Активдүү 8, 9, 7 окуучум такай сабактарды калтырбай катышышат. Сабак кызыктуу болуп жатабы деген суроого 100% ооба, өтө пайдалуу жана кызыктуу деп жооп беришкен. Телефонду максаттуу, пайдалуу колдонуп жатасыңбы деген суроого 72% кээде деп жооп бериптир. 27% ооба, максаттуу, пайдалуу колдонуп жатам деп жооп беришкен. Телефонду таймер менен саатын азайтып баштадыңбы деген суроого 45% ооба дешкен, 54% кээде деп жооп беришкен. Анткени телефонду максаттуу, пайдалуу колдонуу деген темабызда балдар 5 саат, 4 саат, 6 саатка чейин ар кандай играларда, тиктоктордо отурарын айтышкан эле. Өзүңдү кандай болсоң ошондой кабыл алып, өзүңө карата бааң көтөрүлдүбү, самооценкаң деген мааниде. Почти 91% окуучулар ооба, өзүмдү Кудай жараткан улуу адам экенимди түшүндүм деп жооп беришкен. 9% гана окуучу кээде өзүмдү баалоо түшүп кетип жатат деп жооп берген. Самооценкасы дагы эле бир аз көтөрүлө элек окуучум бар экен. Бир окуучумдун апасы менен болгон маекте өтө самооценкасы төмөн баланы кабыл алган болчумун. Ошол баланын самооценкасы кээде түшүп жатат экен. Жок, дагы эле слабый точкаларым көп, мурунку абалым да эле эмейин деген жоопторду берген жок бирок. Өзүңө карата ички ишеним пайда болдубу деген суроого, өзүңдүн колуңдан бир нерсекелерине ишенип чечим чыгарып калдыңбы, самоуверенность пайда болдубу деген суроого 89% ооба, анткени мени Кудай талант жөндөн берип жараткан деп жооп беришкен. 18% окуучу мурункуга караганда бир аз жакшыраакмын деп жооп беришкен. Эске сала кетсек, 11 окуучу анонимдүү анкеталык тестке катышкан. Бул анонимдүү тесттердин жообу. Демек экинчи потогумда дагы Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, жакшы жыйынтыктар болуп жатат.